Assalamu alaikum. Siz dагы бир тактап коюңузчу. 48 чет өлкөлүк компаниялар Кыргызстанга электрондук кызмат көрсөтүп жүргөндөр. Буга чейин налог төлөгөн эмес, мындан ары төлөйт. Эми ошолорду 48ден бир 4-5 айтыңызчы. Facebook'та арасында барбы? Бар. Дагы кайсылар? Facebook, Google, Яндекс. Дагы? Мына салык кызматтары барын айтып берет болуш керек, тизмеси. Бир 4-5 эмес, бир 10 айтыңыздарчы, биз билели. Эмне деген кызматы бар? Саламатсыздарбы? Салык кызматынын төрагасынын орун басары Адилет Губанаев. Айтып кетсек, искен сиңилчи айткан 48 компаниялардын бири болуп, айтып кеткендей эле Мета компаниясы, Instagram, мисалы Apple дагы төлөйт, Bloomberg, Adobe, бул бүт жана электрондук системалар сатылып жаткан биздин мисалы iPhone'нун ичинде покупка кылсаңыз, ошол Apple сизге саткан программанын салыгын бизге төлөп атат да азыркы убакытта. Spotify, музыка тараткан социалдык тармактар, Xolo, эң билиниктүү болгондордон Amazon. түшүнүктүү кызмат көрсөтүү деген кызмат көрсөтүү да. Мисалы эми караңыздар, Google чындап эле кызмат көрсөтүп атат. Азыр канча адамдар ал жактан мисалы информация алышат, Википедия аркылуу жана башкалар. Буга чейин башка өлкөлөрдө ушундай практика барбы, урматтуу салык кызматынын өкүлү? Ушул компаниялардан салык алган. Ооба, биз биринчиден болуп киргизген жокпуз. Мындай салык Россия Федерациясында да бар, Казакстан өлкөсүндө да бар. Бүт эле биздин кошуна мамлекеттердин баарында бар. Биз да ошону мурунку жылы киргизгенбиз салык кодексине. Мурунку жылы аз эле компания баштаган регистрация болуп, быйыл уже айдан айга көбүрөөк болуп компаниялар каттоодон өтүп атат. КМШ мамлекеттерин го мейли, бизде эми түшүнүктүү да. Батыш мамлекеттеринде, чыгыш мамлекеттеринде, либералдык экономикасы бар мамлекеттерде мисалы кандай карап атышат буга? Айтып атасыз, Instagram, Facebook, Google ушулардын баарынан налог алынат экен да. Ал жакта практикаларда барбы, мисалдар барбы? Башка Европа, Япония өлкөлөрүндө сиз айткандай ушундай эле салык алынат. Бул налог на Google деген бүт өлкөлөрдүн баарында эле бар да, өнүккөн өлкөлөрдүн баарында. Эми баягы азыр Facebook колдонуучулар, Instagram колдонуучулар ойлоп калбасын да, налог салса, тигилер демарш кылып анан жаап койсо, биздин баракчыларыбыз кантет деген ойлор келет да. Андай болбойбу? Жок, уже 1 жылдан бери төлөп атышат, иштеп атат, уже элдин баары эле көнүп калган. Ошону эми тарис деп коелу деп атасыңар да, туура, мыйзамдаштырып. Анда азыркы менин коллегам туура жооп бериптир. Буга чейин де факто кылып келатсаңар, де юре эмне үчүн кеч калтырып атасыңар деген суроо. Жок, бул мындай Нуржигит Кыдырбекович. Биздин салык кодексинде, мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Эми ЕЭП алкагында 5 мамлекеттин ортосунда бирдей тартипте болсун деп ошого келишимге кол коюлуп, эми ошону мыйзам түрүндө бекитиш керек болуп атат. Бул 5 мамлекеттин ортосунда. Унификация. Түшүндүрүктүү. Чоң рахмат.